2021 жылы 7437 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 868 адам көз жумду. Ал эми 2020 жылы мындан дээрлик кыйла эле аз болгондугу баарыбызга маалым. Бул деген жыл өткөн сайын жол кырсыктарынын айынан бир канчалаган адамдардын өмүрү кыйылып жаткандыгы болуп эсептелинет. Биздин эл билеттин бул жолку чыгарылышында жол кыймылдарындагы коопсуздукту кантип алдын алабыз жана адамдардын өмүрү менен коштолгон жол кырсыктарын кантип алдын алабыз жана ошондой эле жаңы акыркы жолу өзгөртүлгөн жол мыйзамдары боюнча талкуу кылмакчыбыз. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу, саламатсыздарбы? Эфирдин алгачкы эле суроосу ушул жол кыймылдардын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына болсун. Акыркы жолку жол кыймылдарында өзгөргөн мыйзамдар боюнча мурдакыларга салыштырмалуу бир орчундууларын белгилеп кетсеңиз, Байыш ага. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана бүгүнкү телекөрсөтүүгө катышып аткан. Биринчиден айтып кете турган болсом, токтолсок жалпы 2023 жол кырсыгын толук кандай маалымат берип кетейин, уруксат берсеңиздер. 2021 жылы 7437 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 868 адам каза болду. Ал эми оор жана жеңил жаракат алгандар 11369 адам. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, биздин мамлекетте жол кырсыгы өтө көйгөйлүү маселени чечип болуп атат. Мына өзүбүздүн президентибиз баш болуп, жакынкы 2021 жылдын 7 декабрдагы жарлыгына ушул жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө, жалпы биз жарандарыбыз ушу жол кырсыгынан каза болуп аткан тууралуу жана биздин ошо жол кырсыгын алдын ала профилактика иштерди күчөтүү максатында бизге жүктөлүп атат. Ошол сиздерге белгилүү болгондой, жол кырсыгын азайтуу максатында биринчиден биздин автоунаа айдоочулардын ушу жол кырсыгынын 70%-ин автоунаа айдоочулардын кетирген кемчиликтеринен, жол эрежесин сактабагандыгынан жана өздөрүнүн маданияттуулугун көрсөтпөгөнүнүн кесепетинен болуп атат. Ошол 1 декабрда кабыл алынган кодекс боюнча мурдакылардан айырмасы салыштырмалуу бир орчундууларын жогоруда айтып өткөндөй. Орчундуу болгондой, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул мас айдоочу боюнча буга чейин биз айып штрафын гана салсак, 10.75 азыркы убакта мас болуп жол кырсыгына учурап, ошол жерден жаракат алган жарандарга байланыштуу ал айдоочуга 1 жылдан 3 жылга чейин лишение болот. Айдоочулук Андан тышкары, айдоо көбөлүгүнө. Андан тышкары бул биринчи ирет кармалган деле ошондой болобу же бир экинчи, үчүнчү иретиндеби? Бул ошол жол кырсыгын жазап, ошондой жол кырсыгынан каза тапкан же жаракат алган адамдар болгондон кийин биз ошол Эгер жол кырсыгы болсо. Андан тышкары ал эми мындай эле мас абалында кармалсачы инспекторлор. Маалымат мен ушул боюнча кичине толуктап кетейин. Сиздин сурооңуз жакшы суроо болду. Биринчи ирет айып пул каралган, анан атайын жаңы күчүнө кирген кодекстин негизинде 2 жана андан көп жолу 1 жылдын ичинде кармалса, ушул нерсе жанагы атайын укугунан ажыратуу, айдоо укугунан ажыратуу деген нерсе каралган. Андан сырткары болгон ушул жол кыймылынын эрежесин бузулган учурларда 3 же андан көп болсо, биз да ушул нерсени колдонууга жаңы кодекстин негизинде. Ал эми ушундай бир имиш кептер болуп атат да. Бир эле ошол мас абалында унаа айдап жүрүп 3 жолу инспекторлорго кармалуу эмес, жөнөкөй эле айдоочулук курду же болбосо бир жол чырактын кызылын өтүп кетүү сыяктуу бир башка өңүттө боло турган болсо дагы ушул күбөлүгүнөн айрылып калышы мүмкүн деген дагы. Туура суроо бердиңиз. Мен жогоруда айтылган нерсеге кайра токтолуп кетейин. Мас болуп айдаган айдоочуларга 2 жана андан көп болсо, башка жол кыймыл эрежесин бузган учурларда 3 же андан көп болсо да укугунан ажыратууга жаңы кодекс жол берет. Бул деген баягы айрым учурларда кыргызда бир сөз бар эмеспи? Баш бөрк ал десе баш ал деген сыяктуу сөз бар да. Ушул кичинекей эле айдоочулук жанагы ремень безопасности дейбиз орусчасы. Ошол үчүн дагы көбөлүгүнөн айрылып калуусу дагы мүмкүн деген сыяктуу болуп атпайбы? Бул өтө эле аша чапкандык эмеспи? Сиздерде сунуштар болуп көрдүбү? Сурооңуз туура. Биз тараптан бул боюнча жаңы өзгөртүүлөр боюнча өкмөткө министрлер кабинетине биз атайын кагаз даярдадык. Бирок ага чейин аткара бересиздер. Ага чейин биз аткарганга милдеттүүбүз.
биз деген аткаруучубуз чыккан мыйзамдын негизинде иштешибиз керек. Бирок сиз айткан маселелер боюнча 3 жана андан көп жол кыймыл эрежесин бузган учурлар боюнча болуп атат. Биз негизинен одуна бузгандар боюнча гана калтырып, калгандарын мурункудай эле калтырабыз деп чечим дагы кандай өзгөрүүлөр бар мындан сырткары? Мындан сырткары ушул айдоочулук күбөлүктү алгандан сырткары жаңы кодексте. Жаңы кодексте Айдоочуларды мындай эстеп арест алып деген турган деген. түшүнүк бар, общественная работа деген түшүнүк бар. Ошол эле жана 193 беренин негизинде общественная работа деп коебуз. Соттун чечими менен гана да булчу. Анан жана административный арест деген түшүнүк бар. Бул да соттун чечими. Кандай учурларды кабыл алдыңыздар ошолор? Ушул так 193 беренин негизинде мас болуп айдап калган. Калган учурларда бул нерселер колдонулбайт. Түшүнүктүү. Ал эми жанагы автоунаанын техникалык ошо паспортун жана айдоочулук кубөлүгүн электрондук базага киргизип койсок, аны үйгө унутуп калган күндө деле ошо инспекторлор ошо атайын гаджеттин жардамы менен чыгарып жардам бере алат деген чынбы? Бул нерсе боюнча Эгер базага киргизген болсо айдоочу. Пилоттук режимде Бишкек шаарында карап көрдүк. Бул нерсе келечекте ишке аша турган нерсе. Азыр биздин башкы башкармалыкта биздин кызматкерлердин ар биринде ушул планшет алып берүү боюнча маселе каралып жатат. Бул чечилет, бул маселе. Ушул нерсе чечилсе, сиз айткандай маселе чечилет. Байыш ага, бул жанагы баарыбыздын эле сокурдун самагын эки көз деген сыяктуу эле баарыбыздын эле ушу максатыбыз жол кырсыктар болбосо экен, адам өмүрүн кыйылбаса экен деген максаттабыз да, баарыбыздын оюбуз бир. Анан ошону жол кырсыктарын азайтуу боюнча, алдын алуу иш чаралары боюнча сиздер кызматты ошо иш алып барып жаткандан кийин кандай иш чаралар жүрүп жатат? Мурдакка караганда бир өзгөртүүлөр барбы? Айдоочулардын бир этикасы боюнча, айдоочуларга ушуну түшүндүрүү иштери боюнча деген сыяктуу. Эң туура суроо айттыңыз. Мен биринчиден айтат элем, жалпы ушу жол кырсыгын азайтуу максаты бул жалпы коомдон деп ойлойм. Коом да өздөрүнүн, биздин жарандарыбыз өздөрүнүн салымын кошуш керек. Мектептен, садиктен баштап ошол баардык айдоочу өзү айдоо күбөлүгүн алганга чейин, алып автоунаа айдаганга чейин өзүнүн баягы маданияттуулугун, жол белгилерин көрүп, баш ийип, ошол жол эрежесин сактаса бирден бир максаты ошол адамдын ошо аң сезимдиги жетилип ошол маданияттуулук менен жол эрежесин сактаса, жол эрежеси азаят деп, андан тышкары биздин тараптан жол кыймылдарын кызматкерлери тарабынан автобекеттерге ошо айдоочуларга барып, алар менен профилактика иштери жүргүзүп, маектешип, ошол жол эрежесин сактоо боюнча, эсти кыш болсо азыркы убакта, например, дөңгөлөктөрүн землеге которуп, өзүңөрдүн ошол жол белгилерине баш ийип айдаса, андан тышкары ушул коом жалпы биз менен бирдикте чогуу жалпы жарандарга ушул маектешип иштерин, түшүндүрмө иштерин жүргүзсө, мен ойлойм жол кырсыгы азаят деп. Түшүнүктүү, рахмат. Бул жана жогоруда айтылып өткөн ошо жол кодексиндеги өзгөртүүлөр боюнча юристтер эмне дейт болот экен? Бир ооздон, ага. Эми жол кодекси боюнча юристтер айткан сөзү мен бир айта турган нерсем бар. Эми бул эл билет деген ток-шоу болгондуктан мен ошо жогорку кеңештин өзүнө кайрылмакмын. Себеби ал кодексти кабыл алгандардан бери эч ким жок. Биякта болсо аткаруучулар отурат, бул жакта болсо катышуучулар отурат, ошолордун өздөрүнүн оюн пикирин айтыш үчүн. Ар бир мыйзам чыкканда бул биздин негизги мыйзамыбыз конституциянын негизинде чыгыш керек. Дагы адамдын коопсуздугун силер айткандай туура бул жерде эркин жана ошондой эле баардык жактан камтыган, ошону кемсинтпеген, жол бычакында мындай кодолобогон мыйзам болуп чыгыш керек да. Эми өзүңүздөр көрүп аткандай ошол мыйзамды мына ошол эле укук коргоо органынан келген адамдарды айтып атпайбы? Бул туура эмес, биз кат түзүү менен өкмөткө кайрылдык, фелаша чап кеткендик болуп мыйзамды кабыл алыптыр деп. Ушуну атасыңар. Демек айтат элем, бу жерде ошол мыйзамды ким кабыл алган? Ошол именно мыйзамда, ошол мыйзамды ким кабыл алып, ким инициатор болуп чыгарган? Дегеле ошол жол мыйзамын түшүнгөнбү деген сыяктуу. Ошону айтсак, анда азыркы жогорку кеңештин, жол болбосо мурда өтүп кеткен 5 жылдыктагы жогорку кеңештин деңгээлин айтсак болот да. Ошондой мыйзамдар чыгып атса, значит, биздин законодательдердин деңгээли ошондой. Түшүнүктүү. Куан мырза. Кимдер кабыл алган агайдын сөзүн улай айтып кете берейин эми. Биз ушул өзгөртүүлөр кирип атканда коомдук жарандык сектордон дагы ушул айдоочулардын көйгөйлөрүн кошулуп, суроо сунуштарды айтып, суроо сунуштарды айтып, өзгөртүүлөргө
кандай өзгөртүүлөр келиш керек ошону чогуу талкуулоого ошо жогорку кеңешке бардык эле. Тилекке каршы ушул кодекс жабык эшик артында кабыл алынды. Эми ошол жердеги депутаттардын деңгээли деп ага айтып атпайбы, бу жерде мындай айтат элем, кимдер катышты ошол жерде? Урмат Самаев деген депутатыбыз бар, чемпион деген аты менен Токмоктун азыркы мэри. Камчыбек Жолдошбаев, Алчак депутат деген элдин арасында белгилүү депутаттар. Искендер Матраимов деген сыяктуу депутаттар ушул кодексти кабыл алышып атат да. Эми ушул адамдар ушул жол эрежелерин юридикалык жактарды түшүнөбү деген бул өзүнчө маселе. Ага, азырда мындай сиз буларды атап өтүп атпайсызбы? Анан сиз ошо кайсыл жагына кошулбайсыз, кайсыл жагы туура эмес юрист катары өзүңүз ошону биринчи жүйө келтирип туруп андан кийин айтып көрсөңүз туура болобу дейм. Мен негизи бул кодекс, Могул кодекс өзгөрүлдү да. Бул 2017-жылкы кабыл алган кодекс азыркы кезде Атамбаевдин кодекси деп коет. Анткени эмнеге Атамбаевдики деп айтылып калды? Айдоочулар ошол коопсуз шаар киргенде ошол өзгөртүүлөр келген. Коопсуз шаар киргенде ушул жерде бир 3-4 беренелерге чоң көйгөйлөрдү жараткан жарандарга. Бардыгы ошол коопсуз шаарга байланган маселелер боюнча да. Эң негизгиси эле ушул жерде кодексте сотко болгон мындай мүмкүнчүлүктү кыскартып салышкан. Бизде бар райондук сот, шаардык сот, жогорку сотко чейин кайрылып, маселени чечүүгө конституциялык укугубуз бар да. Эми ошонун киешеси азыркы бул 1-декабрда кабыл алынганга кандай? Анан ошону деген райондук сот акыркы чечим чыгарат деп бул жерде эң чоң мындай конституциялык укугубузду алып коюп атат. 2017-жылы. 2017-жылы. Эми ошол кайттыбы азыр? Азыр кайткан жок. Мына 2 жылдан бери артынан кубалап жүрүп ушул маселелерди көтөрүп келип аттык эле. Бизге Иманалуу Саркулов деген заместитель начальникка бар. Туура айтасыңар балдар, жогорку кеңеш ушуну туура эмес алып койгон деп 2 жылдан бери келип туруп, эми мен айткандай кечээ күнү кодекс жазыларда кайра жабык эшик артында келип туруп, ошол ончакты көйгөй жараткан маселелер дагы өтүп кетти, жаңы кодексте келди. Андан тышкары эми ушул 2 жылдын ичинде да убакыт өтүп, биякта бир 2 миллиондон ашык штрафтар жазылды да коопсуз шаар боюнчачы. Эми мен мындай сереп салып отуруп ушуну ойлоп атам. 39 беренеге баягы лишение прав эмнеге алып келди? Бул ошол берилген айыптарды чогултуп алуу инструменти гана катары эле кабыл алынды да. Бул жерде көп өзгөрүүлөр ошол экономикалык негизде же баягы акча чогултуу негизинде эле. Кубан мырзанын айтканына түшүндүрмө бере аласыздарбы? Ошол акчаларды салынган айыптарды чогултуп алуунун негизиндеги эле колдонулган, орусча айтканда прием дейт да. Мен Кубан мырзанын оюна кошулам. Жекече өзүм оюм боюнча, если айдоочу жол эрежесин бузпаса, кандай бул атайлап баягы айып бул эмес да. Өз салыктагыдай болуп төлөй турган милдеттүү нерсе эмес. Сиз жол эрежесин бузпасаңыз, бардык жол берүүдөн баш ийсеңиз, сиз эч нерсе төлөбөйсүз. Ал бирден бир коопсуздук шаардын максаты ошо жол кырсыгын азайтуу. Адам өмүрүнө келген коркунучтар жол кырсыгында. 39 беренеде 3 жол эрежесин бузсаңыз, лишение прав деп атасыздар да. Шаарда, Бишкек шаарында же ушул айдоочуларга кайрылат элем да. Кимде 3 нарушение жок? Мисалы менде бар. Баарыбызда эле 3төн нарушение бар да. Баарыбыздын эмени лишение прав кыласыздарбы же бул ошол баягы акчаны өндүрүп алуу үчүн эле мындай инструмент кыласыздарбы? Мыйзам баарына толук бирдей иштейби же кимге иштейт? Ошол жооп бериңизчи. Кубан мырза, азыр сиз айткандай биздин максатыбыз айдоочулардын же биздин жарандардын айдоо күбөлүгүн лишен кылышта эмес. Бул максат мына өзүңүзгө эле кошумча кылып биз азыр жаңы кодекске сунуш киргиздик. Систематическое нарушение именно орчундуу гана жол эрежесин бузгандарга деп сунуш киргизип атабыз. Эми баягы кабыл алган мыйзамды азыр убактылуу аткарадык. Если биздин ошол сунушубузду кабыл алып берсе, мындан аркысында жаңы орчундуу, ылдамдык ушундай оор жол эрежесин бузгандарга бул көмөк көрсөтөбүз. Бул себеп дегенде жол кырсыгын азайтат деген ойдобуз. Баардыгы эле жалпы коомдун да баарыбыздын максатыбыз алдыбыз койгон жол кырсыгын азайтып, адам өмүрү кыйылган жолдуштар болбосо экен максат менен.
азыр ага да толуктоо бар экен. Бизи бири-бирин түшүнбөстүк болуп атыр да, бияктын суроо менен бияктын суроо. Мен могу кодексти айтып берип элем да. Биякта ички иштер бөлүмүнүн өкүлдөрү айтып атат, коопсуз шаар деп. Ал эми вообще шаар эмес, айылдагылар бузулса деле бул кодекс колдонулат да. Кеп сыяктуу болуп атпайбы? Эгер шаарга эле колдонуп, анан башка жакка бул колдонбосо, анда мен айтат элем, анда туура Бишкек шаарында колдонуш керек. А бул мыйзам деген бүт Кыргызстандын территориясында колдонулат. Булуң бурчунда. Жол талаада кетип бардыгында. баратып бузса деле коопсуз жерде шаарда эмес да, кеп аякталып жатат да. Ошон үчүн бул мыйзамды кайта карап чыгып туруп, кайта эгер таза болбосо, конституцион сутка берип туруп, адамдардын конституциялык укугун бузду деп туруп, буну жокко чыгарыш керек да. Мен оюм ушундай. Кошумча. Мен кошумчалай кеткеним, ушунча көйгөйлөрдү билип туруп, ушунча билип туруп, кабыл алып туруп, мына 1 ай өтө элек, 1-декабрда кабыл алынган, 1 айдан ашык убакыт өттү. Бүгүн эле кайра өзгөртүү киргизиш керек болуп калды да. Бул кодекс кандай негизде кабыл алынган деген суроо жаралат да. 1 ай өтө элек, бул деген мисалы 2 жыл иштеген Тарага кейки иштелип чыкты. 1 ай өтө элек деле бул дагы бүгүн чогулуп калдык жакшы. 1 күн өткөндөн кийин эле көйгөй жараткан кодекс да бул, мындайча айтканда. Эми ушунун көйгөйүн мынакей урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен жазылган да бул. Баягы жолдо коопсуздукту жаратуу үчүн жазылган кодексти айдоочулардын Коопсуздукту алдын алуу боюнча. алдын алына жазылып атат дагы. Айдоочуларга бул көйгөй жаратат. Булар көйгөй жаратып бул кодексти алып көрүшөт. Анан айтышат, анда артында Садыр Жапаров деген жазуу болот. Кол койгон ошол адам. Анан бул Садыр Жапаровдун кодекси деген атта калат да. Ушундай эме. Тагыраагы бир ылдыйкы звенодогулардын кетирген кемчилиги чоң жактарга чейин таасир этиши ыктымал экен да. Шердер ага. Саламатсыздарбы? Мына өзүбүз көргөндөй эле 2-декабрдан баштап жазык кодекси, жазык процессуалдык кодекс, ушу ПДД деп коебуз, ушу баарына өзгөртүүлөр келди. Анан биз карап таанышып чыксак, ошо жазык кодексинде да, жазык процессуалдык кодекс, анан ПДДда дагы мындайча айтканда, мындай бизге кээ бир закондорун карасак, аша чейип кеткен закондор да. Мисалы, мен жазык кодекси боюнча айта кетсек, мисалы кээ бир кража, анан мошенничество бар, булар менен мисалы 100 миңге жерди камай албайсың да, мындайча айтканда. Мисалы азыр биякта эме жөнүндө сөз болуп атат ПДД боюнча. ПДД боюнча айта кетсек, мен мисалы как юрист катары жеке оюм, могу тонировка боюнча да. Мисалы тонировка боюнча азыр ушу жезл боюнча азыр жезл боюнча азыр катуу общественный резонанс болуп атат. Анан мисалы ушу тонировка боюнча мен каршымын. Анткени тонировка боюнча баягы эле мындай да, биз азыр баарыбыз эле түшүнүп турсак керек. Бул тонировка бюджет эле толтуруш үчүн эле разрешение берип, ошого эле акча чогултуш үчүн эле да, ошо эле. Мен мисалы право алганда бир окулисттен, лордон бардык жактан өткөндө көзүмдө текшергенде, менин көзүм жакшы да, право алдым. Анан бирок жаан жаганда, кечинде айдаганда, мисалы даже машиналарды жакшы көрүнбөй калат да, ушу кечинде даже жаан жаганда караң киргенде көрүнбөй калат да, даже машиналар каяктан келатканын. Анан ойлосоңор, тонировка коюлса, анан мисалы наоборот ошондо ПДД бузулуп, мисалы көбүрөөк көрбөй чыгып кетет, ошондо наоборот ДТПлар көбөйөт деген ойдомун да. Анан экинчи маселе бул жезл боюнча. Жезл боюнча мен как жеке юрист катары граждандыктагы оюмду айта кетсем, жезл боюнча бул мен кошулам. Анткени менин көп тааныш юристтерим, тааныш балдардын эле көбүнчөсү мисалы кээ бир кафеден деле ичип чыгып кетип барат. Азыр ГАИ УПСМ болуп калды. Токтотпойт, жезл менен токтотпойт деп көбүнчө ичип айдагандар көбөйдү да. Акырын анткени нарушать этпесең, штрафың жок болсо токтотпойт да, акырын айдап кетип калып атышат. Анан мисалы кээ бир айтып атпайбы, без причина кечинде токтотуп атышат деп. Мен ошонусун колдойм. Анткени бул жакта мындай маселе болуп атат да. Кечинде могу ДТПнын көбүнчөсү карасак, статистиканы карасак, түнкү убактарда болот. Бүт көбүнчөсү ошо мас айдоочулардын кесепетинен экен да. Мисалы кечинде УПСМ мисалы кызматкери машина айдап баратат, бирөө жакшы эле айдап баратат, нарушать этип эле, анан ГАИ жок деп туруп катуу айдап дагы бир жерин сүзүп, ошентип ДТП болуп, же дагы бирөөнү сүзүп, ошентип ДТП болуп атат да. ГАИлер кечинде токтотту, мисалы мени деле токтотот, көп болсо убакыттын 10 секунд, 20 секунд кетет.
документиңди көрсөттүң, ичкен жоксуң, ошону текшерттиң, кетип калдың. Ал тиешеси жок да. Анткени безопасный город пока 100% камералар коюлмайынча мен жезлди азырынча колдойт элем. Анан азыр мен дагы бизден мындайча бир источниктен информация келди. Мисалы ИИМ өкүлдөрү отурушат, уже внутренний приказ менен жезлди кайра алып салган турбайсыңарбы? Жок. Ал анткени жок. Эме мага ушундай информация келди, уже гаилерден, гаилер эле айтып атышат өздөрү. Ошо министерствонун эмес, өзлөрүнүн горгайынын эле ушу ичинен эле приказ менен то, что эми ГАИ анткени общественный резонанс болуп беспричинно токтолуп атат дегенден ошондой приказ менен алып салышыптыр деп. Анан дагы мен как раз ушу бир моменттен колдонуп бир нерсе айта кетким келип атат да. ИИМ кызматкерлеринин өкүлдөрүнө да бир суроо дагы, анан өзүм дагы изилдеген иш да бул. Мындайча айтканда, мага мен ушу көп негизи резонанстуу иштер менен көп иштеп жүрүшөбүз. Анан мага бир ушундай 2-3 жолу бир мага жалап түштү, мындайча айтканда. Жанагы Мадинанын четинде эвакуатордун знагы бар, билесиз да. Машинаны койсоңор, эвакуатор менен алып кетет деп. Анан жалаптар келди, то, что машинаны эвакуатор менен алып кетет экен, билгиспейли. На месте сиз деле өзүңүз мына ПДДны бизден жакшы билсеңиз керек. ГАИ кызматкери машинаны алып кетип атканда билесиз да. Протокол обязательно, составление протокол түзүлүш керек ошол жерде. Даже машина кайсынын алып кетип атат, фотофиксация бүт бар болуш керек, туурабы? Ошондой жалаптар келди. Фотофиксация кылып эле машинаны Горький Алматинкага эле алып кетип калат экен депчи. Анан барганда акчаны төлөткөндө дагы протокол толтурбай эле, давай акчаңды бер, биз өзүбүз толтуруп коебуз деп акчасын алышат экен. Анан жанагы терминал бар экен, ошого эвакуатордукун төлөп кой дейт экен. Анан мен атайын бир күнү ошол жака машинамды барып койсом алып кетишти машинамды. 2 машинаны койдук атайын, 2 машинаны тең алып кетти. Анан мен бардым. Барганда эле кудум кадимкидей эле жанагындай окуя болду. Акчабызды алды, протокол толтурган жок. Техпаспорттарды, водительское удостоверение баарын сүрөткө тартып алышты. Сүрөткө тартып алгандан кийин эле анан унчуккан жокпуз, кеттик. Атайын мен текшердим. 1 айдан кийин бардым атайын. Сентябрда бул окуя болгон. Октябрда бардым. Октябрда барсам, атайын адым практика барып, окошко барып, мага ушундай протокол толтурулду эле, ушул моментте машинамды ГАИ кызматкерлери алып кетти эле десем, барсам, протокол толтурбаптыр. Анан мен силердин чоңуңарга кирдим. Атын айтпайлы коеюн, кирип бир ушундай болуптур десем, ГАИлерди чакырышты, алып келди. Ооба, биз кетирип коюптурбуз, ошондой кылып коюптурбуз деп акчамды беришти. Кайра акчамды колума кайтарып беришти. Мына мен өзүм практикамда айтып берип атам да. Анан мейли деп, жаш балдар экен деп, мейли дагы экинчи кайталанбайт деди. Анан кайра эле 3 күн мурда кайра эле ошолор дагы эле кайталып атат. Анан мисалы мен дагы убакыт менен пайдаланып айта кетсем, мисалы ошо мен ошо жанагы Мадинанын бурчундагы эвакуаторлор алып кетип атпайбы? Ошо убакыттагы мисалы ким акчаларын алдырган болсо, ошентип машиналарын алып келтирген болсо, ошондой төлөнгөндөн болсо, барып кайра, анткени силерге да мен да уверенмин, силердин да протоколуңар толтурулган эмес, и ошо акчаңарды силер да барып кайрылып алсаңар болот. Байшага бул жөнүндө. Биринчиден жана жезла боюнча айтып атпайсызбы? Бул эң туура. Мен ошого биз да карап ошо сиз айткандай кечкисин жол кырсыгы болот. Именно буга чейинки кайгылуу милициясы тоспогондун кесепетинен биздин жарандар эптеп нарушение кылбаш үчүн үйгө жеткен аракетин жасайт. Көп жол кырсыктар болуп түнгүзүн. Ошол кесепеттен биз сунуштап, азыркы убакта жезланы тозуп, анын бардыгы келип эле биздин жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатыбыз. Бирден бир максат. Ушундай эле сизге окшогон жарандардын баары азыркы ушул жезлын иштегенин почти көптөгөн биз тааныган жарандар ыраазычылыгын билдирип атат. Туура кылдыңар. Ушундай иш болуш керек эле. Ушул кызматтын болгондон кийин ушундай токтотуп текшермейинче анын мас экенин кантип аныктайбыз. Ошентип токтоткондон кийин сиз айткан убакытсыз этна бир 30 секунд кетет экен. Анын данныйлыгын тактап, айдоо көөлүгүн карап, мас эмес, ичкен бичпегендигин тастап, биздин кызматкерлер коюп атат. Мен оюмча сизге биз да кошулабыз. Биз да ошол элдин коопсуздугу үчүн камсыз кылып ошол жезланы киргизгенге сунуштаганбыз. Ага биздин министрлик колдоп берди. Ошо менен иш жүрүп атат. Андан тышкары эвакуатор боюнча сиз ошондой азыр жарандырга да айтылдыңыз, биз да айтат элек, эсте ошентип биздин кызматкерлер протокол түзбөстөн ошентип акча алып аткан болсо, кат жүзүндө кайрылса, биз чара көрүп, ошол чаранын негизинде маалымат беребиз. Мен уруксат болсо кичине ушул учур боюнча кошумчалап кетсем, азыр сиз айткан маселе боюнча, эвакуатор боюнча. Сиз кичине туура эмес кылган экенсиз. Арыз жазыш керек болчу.
мындай кызматкерлерге орун жок болуш керек. Сизге рахмат ушундай сигнал берген үчүн. Мен азыр дагы эле бир жолу сизден сурап кетелим. Ушул факт боюнча келип арыз жазып кетсеңиз, толук териштирип бул материалды прокуратурага жиберебиз. Бир мүнөт токтоңуз. Сиз айткандай баягы бир карым айды бир кумалак жерет деп, ошондой карабыздагы кызматкерлердин кезепетинен жалпы Баарыбызга туура эмес сөздөр айтылышы мүмкүн. Анан как раз бир суроо да сиздерге. Мисалы ошо Мадинанын ичи боюнча эвакуатордун знактары турат, ошо эвакуатордун знактары турат да. Анан биз ошолор боюнча негизи арыз жазсаң да ошо мисалы мыйзамга туура келеби же чөнтөк эле иштелип аткан ошо знактарбы депчи. Анан мен сизге ушул жерден бир пожалуйста ушуну бир кагазыңызга жазып аласызбы? Ушу мыйзамга ошо жана эвакуатордун знактары ошо биздин мыйзамга дал келеби же жөн эле коюлганбы? Ошону бир тактап биз баралы жооп берип койсоңуз. Жарайт. Келсеңиз бул боюнча. Акчолтой ага. Жогоруда жол мыйзамы боюнча жана башка өйдө төмөн боюнча көп сөздөр болду. Бул боюнча жана жол белгилери боюнча да сиздер дагы социалдык тармактарда ой пикириңиздерди билдирип жүргөнүн билебиз. Оюңуз кандай? Ак көйгөй боюнча микрофонду алып алсаңыз. Темирлан, биринчиден сизге да рахмат ушинтип адамдын коопсуздугу боюнча ушундай эл билсин деген передачаңызга чакырганыңызга мен толугу менен ошо баарыңыздарды уктум. Ошо агайдын сөзүнөн баштайт элем. Ошо мисал үчүн Кубан дагы айтып тактап кетпедиби? Ошо биздин ошо азыр ушул жерде аткаруу бийлиги анан коомдук саясий акыбалда жүргөн жарандар чакырган турбайсызбы? Ошо мыйзам чыгаргандан бир экөө келсе болмок. Анан ошол эле аткаруу бийлигинин жана өкмөт сунуштаган ошолордон да келсе болмок. Бул дүйнө жүзүнүн тажрыйбасында эч качан салык менен айыппул менен бюджетти эч ким толтурган эмес мамлекет. Мисал үчүн ошого эле карай жанагы айтап кеткен депутаттар булар ошо өз ишин сүйүп жакшы көрүп аткарбайт. Ошон үчүн жана мыйзамдын баары чала чыгып калды. Мына 1 декабрдан баштап эле буну кайра артка тартыш керек деп мына Министерство внутренних дел кишилери айтып атат бизге. Ошон үчүн биз да силер менен даярбыз. Ошону сиздер сунуштабайсаңар биз эме социалдык тармактардан элдин пикирин ойготуп кайра ошо мыйзамдарды оңдоп түзөгөчү. Ошондой эле мынакей жана тонировка боюнча муну азыр эле биздин кызматкерлерден сурасак, Минэконом сунуштаптыр. Минэконом килеге Министерство эконом сунуштаган жанагы караңгылаткан тонировканы койбо дегеничи. Бул ошо бюджетке акча толтуруу деген да. Мен муну мындай эле түшүнмөкмүн. Же бир министрдин, же бир депутаттын баласынын эле мындайча айтканда пикири да ушундай өткөрүп тонировка платный болсун депчи. Бул тонировка платный болгону менен бюджет толуп кетпейт муну мененчи. Мен албетте мына өзүмөн баштайт элем да, мынакей агайлар деле макул. Мына 2 ай боло элек ушу телефонун айынан кайсы катаал көзөмөл жүргүз. Мурун телефон менен минтип сүйлөшчү элек да, туурабы? Карабай, жолду карайсың телефон менен. Азыр болсо WhatsApp'ты карап атып, светофордон эле мен бир машинанын аркасына сүзүп алдым. Менден кетти да. Ошон үчүн телефонго тескеринен катуу жазаларды киргизиш керек колдонгон үчүнчү. Андан кийинки эле ошо эки нерсени мен өзүм айтам да. Анан жана мас абалы боюнча мас болуп айдаган мына видеокамера безопасный город деп койду. Бирок аны менен видеокамера менен масты фиксировать эте албайт да. Ошол эле айткан агай жана жезлдар менен токтотуп текшергенде ана масты текшере алат. Ошон үчүн ошо мас абалында айдап жүргөндөргө катаал мыйзамдарды көрсүн. Штраф азыр агай канча сом мас? 17.500бү? 17.500. 17.000ден 100.000ге чейин көтөрсө деле мен макулмун мисалы үчүнчү. Бирок ошонун баарын азыркы эле айткандай тарбия көргөн, таза инспекторлор келип ишке ашырса жакшы деп ойлойм. Анан айтып атпайм жанагы биздин айдоочулардын укугу корголгон эмес. Көрүп атпайсыңарбы? Ар кайсы жерде ар кандай инспекторлор чыгып калат. Видеокамералар мына безопасный город менен өзүңүз билесиз. 2 жылдан бери аралашып жүрөбүз. Көп жерлерде жол эрежелерин, жол белгилери коюлган эмес. Бирок видеокамера турат. Азыр соцсеттерде да көп көрүнөт, айылдарга чейин коюп салган. Мен бул безопасный город албетте биз ошо жалпы айдоочуларга чакырык жашайт элем ушу. Жол эрежесин бузбагыла, сак айдагыла. Бирок ошол эле мезгилде жанагыдай безопасный городдарды киргизип кеткен эл аралык деңгээлдеги аферисттер бар да. Мошенничество менен иш алып барган. Ошолордун эле мисалы үчүн жанагы Вега деген компания муну биз ошо баштаганда эле Россияда биздин ошо жарандык активисттерди айтканда бул Вега деген Шарашкин контора Россиянын бир эң эле болбой калган эски видеокамералар. Биз анын баарын далилдедик Темирлан. Мисалы үчүн жанагы эле камералардын сертификаты жок, камералардын серийный номерлери чабылган. Ошондой ыкма алып келген. Анан
мен мисалы үчүн Астанада бир 5 жыл жашап келгем. Астана ошончо бюджети менен жана видео камераларды коюп караш бул өтө кымбат иш аракет да. Бул бат эле бузулат, бирок ошого чейин караш керек. Мынакей биздин азыр акыркы эле Махамад Ганди менен Шербакованын кесилишине жол белги койдук. Ошол жактарда видео камера коюп койгон, бирок знак жок. Любой мындай видео фиксация кылат, ал ремень тартпайт, эчтеке тартпайт, бирок машинанын өткөнүн фиксировать этет. Ошондойлорго жерге өзүбүздүн каражаты менен жол белги койдук. Ошон үчүн видео камера коюларынын алдында биринчи ошо жол белгилери коюп берсе, айдоочуларга мындай шарт түзүп берсе, анан албетте мен инспекторлордун айтканын колдойм. Ошо жол эрежесин көбүнчө бузган биз болуп атпайбызбы, айдоочулар? Ошол жерин биз өзүбүз мойнубузга албайбыз да. Анан штрафтар келет, ошого жараша биз нааразычылык билдиребиз. Бирок бул көйгөйдүн түп тамыры ошо мыйзам чыгарып сунуштаган өкмөттүн башчысы жана жогорку кеңеште отурган депутаттардын шалакылыгы, билимсиздиги, сабатсыздыгы болуп келип атат. Ошо айла жок, анан мынакей Министерство МВД чыккан кодексти 1 декабрдан баштап 2022 жылдан баштап аткарууга туура келип атат, туурабы? Ошондой маселелер болот. ИИМдин кызматкерлери көзөмөлдөйт да 3 буттуу камераларды деле артынан карап турганчы. Ошол жерден Жалпы жонунанбы? Жалпы жонунанчы. Анан ошол жактан бир суроолор жарылат да, ошол жакка барып мыйзамсыз экенин кыймыл аракети менен далилдегенден да сырткары ошол ИИМдин кадр маселесинде дагы мындай тандоолордун аксагандыгы көрүнүп калабы деген суроо жарылат да. Ошого сиздин оюңузду угат элек. Жана сиз айтып атпайсызбы? 3 буттуу камералар, трехножка деп коебуз, мыйзам чегинде биздин Кыргыз Республикасынын аймагында 2 ылдамдык бар. Населенный пункт деп коебуз 60, вне населенных пунктов 90. Бул камера барбы, жокпу, барыбыз башка ишибиз керек. Бул биринчи маселе. Ушул учурдан пайдаланып жалпы коомчулукка кайрылып кетет элем мен. Ал камера барбы, жокпу, биздин кызматкер барбы, жокпу, биз бул нерсени андан сырткары баягы жол белгилери деп коет, аны мен атайын 80, 60, 40 деген мектептин жанынан. Негизи 2 эле ылдамдык бар. Анан дагы бир жолу кайталап кетким келет, ушул учурдан пайдаланып биздин кызматкерлер барбы, жокпу, ушул камералар барбы, жокпу, биз баарыбыз ушул мыйзамдарга баш ийүүгө милдеттибиз. Азыр мен уруксат берсеңиз. Жооп беребиз. Анан сиз айтып атпайсызбы, өздөрү ылдамдык коюп алат. Ал коюп алышы мүмкүн эмес аяка. Мына айланпа жол деп коебуз, объездной жол да. Аякта населенный пункт жок болсо, конуштуу жай деп коебуз, 90 менен айда 10 уруксат берилет, допускается. 100 менен, 101 менен айдасаңыз түшөсүз. Населенный пунктта 60 менен жүрүш керек, мыйзам чегинде. 10 допускается, жана погрешность деп коебуз, 71 болсо сиз жооп беришке милдеттүүбүз. Баарыбыз. Анан дагы бир нерсени айткым келет. Токтойсуз коюн. Бул жигиттин берейин деген суроосу мындай болуп жатат окшойт да. Ошол бул социалдык тармактардан көрдү, ошо блогерлердин тартып чыгарып атканын деп атпайбы? Анан ошол жакта ошол алар өзүн билем иш кылып атыптыр деп алар баяндап жатат деген өңүттү айтып жатпайбы? Балким бул ошол жанагы активист дейбизби, блогер дейбизби, ошо майы кызматкерлери менен карама каршылыгы, элдин мындай аң сезимин бурмалоого болгон аракеттер болуп калбайбы? Сиздердин оюңарча. Камера деген эч ким менен сүйлөшпөйт, камера тартат болду. Ал автоматически келип туруп базага түшөт, эч ким менен. Анан негизгиси дагы бир толуктачу нерсе, анан ошол жактан тарткандарын да бул алып баруучу байкебиз туура айтып кетти да. Камера менен тартып бир жөнөкөй эле катардагы мындай жакшы сүйлөгөн блогер барып, гаишникке сиз мындай кылып атасыз, негизи мындай болуш керек болчу деп туруп, жакшы бир сөздөр менен айтып кое турган болсо эле, тиги киши деген толкундан камераны да сүрүп алат, тиги толкундан эмне дээрин билбей, ошол мыйзамды балким ошол киши кыйын билеттир, мындай өзүнүн кесибинде окугандыр, бирок ошого жооп бере алып оратор эмес, ошондой эмеге даяр эмес да. Мындай учурда мындай коопсуздук өкүлдөрү, ушундай коом менен иш алып бара турчу өкүлдөр мындай менин оюмча жалпы эл кошулат болуш керек. Мындай атайын ошондой даярдыктан да өтүп, мындай психологический да ошондой нерсеге даяр болушу керек депчи. Анан ошондой нерсеге кадрларды дайындоодо дагы силер кандай шарттарды кароо менен кадрларды аласыздар өзүңүздөргө? Ушул жол кыймылын көзөмөлдөө боюнча айта бериңиз онда. Биз кадрлар дайындарда ошо билим деңгээлин баардык ошо квалификация туура келгенден кийин мына өзүңүздөргө берилген кайгылуу милиция кызматкерине конкурстан өткөндөн 3 ай окутабыз. Академияда барып бизден окуп,
анан келип кызматка киришет. Биздин оюбуз жол кырсыгы аз болсо экен, ошо жол кырсыгынын кесепетинен жаракат алгандар, каза болгондор аз болсо экен деген гана ой. Баарыбыз ушул болуш керек. Бүгүнкү күндө азыркы айтып аткан маселебиз бул жол кырсыктарычы. Мунун баары тең така айланып келип эле бала башынан дейт го, башынан тарбиялаш керек депчи. Ошол окутуп жаткандагы айдоочулук көбөлүктү берип жаткан, ошол билим берип жаткан жайларга өзгөчө бир көзөмөл салып атсыздарбы? Себеп дегенде ар бир категорияга жараша бүгүнкү окуу жайлар 1,5 айдан өйдөн өгөсү ашып кетсе 6 айга чейин окуйт экен да. Андан башка мисалы үчүн адам баласындагы керектүү кесиптеринде жок дегенде минимум 1 жыл окутат экен да. Бул адам жоопкерчилигин алып аткан айдоочулар үчүн 1,5 ай аздык кылат. Мунун себебинен жол кырсыгы келип турабы деген суроо бар. Анан экинчиси сиз айтып жатасыз да, камера болгон жерде дагы, болбогон жерде дагы айдоочу 90 менен айдаш керек депчи. 90дон ашпаш керек депчи. Бүгүнкү Кыргызстандагы ошо автоунааларга 90дон ашпоо иретинде кандайдыр бир машинанын өзүнүн моторуна ушундай чектөөлөрдү коюп койсо болобу, ушул үчүндө иш жүргүзө алса болобу бүгүнкү күндөгү кызматкерлер? Так, сиз айткандай автомектептерди деп атпайсызбы? Азыркы убакта мына 7 декабрь 2020 бери биз көзөмөлдөп, андан кийин Кабминдин токтомунун негизинде 24 декабрда ушул автомектептерди лицензиялоо биздин ички иштер министрлигине болуп атат. Ага чейин баарыңыздар билген билим берүү министрлиги лицензия берчи. Сиз айткандай эми бизге толук кандуу бизге өткөндөн кийин кабыл алып лицензия берүү болгондон кийин биз тараптан, биздин кызматкерлер тарабынан ошол автомектептин техникалык базасы, билим берүү берип аткан мугалимдердин деңгээли, программалары, андан тышкары автодромдору барбы баардыгын көзөмөлдөп, андан кийин гана биз лицензия берели деген ойдо. Байыш ага. Анан эме сиздин сурооңузга экинчи суроо да жакшы суроо болду, жанагы автоунаалардын чектөө боюнча. Бул жакшы суроо, муну эске ала турган суроо экен. Жакшы суроо, муну карап көрүшүбүз керек. Биздин жаран айтпады жана видеокамералар боюнча каалаган жерге мен адилеттүүлүк үчүн айтып койдум. Биз куан болуп көп жылдан бери иштеп атабыз. Андай болушу мүмкүн эмес. Бир учурларда ошондой социалдык тармактарга видеолордо тарап кеткен жайлары бар эле. Ооба, бирок ал андан кийин ошо жол кыймылдарын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери ошо атайын чектерди коюп, анан ошо айдоочуларга дагы ушул аймактарда ошо 3 буттуу камералар турат дегендерди белгилегенден кийин оңолдуу дейм да. Жок, андай эмес. Ага чейин болгондо жайлар барган. Жок, ага ошо биз чыгып ага чейин сиздерге чейин. Жок, ошо көрсөткөндөн кийин да ага чейин да бул деген конкретный эме мыйзам чегинде жооп берилген иш да. Ошон үчүн муну жөн эле Асан сен тияка тур, Үсөн бияка тур эмес, бүт локация менен берилген жер. Ошону сизге токтоп. Аз агай мен до конца айтып коеюнчу. Анан бул андай эмес. Ошон үчүн локация берилип, бүт жерден чоңдордун колу коюп, министрдин колу коюлуп, анан чыгат да жана 3 камералар. Анан ошо алдына знак кой деп, белги кой деп ошону биз чыкканбыз. Анан азыр ошолордун астына жерге эле краска менен фотоаппараттын знактарын коюп чийип чыгып жатабыз. Ошо дагы көп айдоочуларга себеп болуп, белги болду. Анан кийин агай, мен могу суроо берейин дегем сизгечи. Могу Кыргызстан боюнча жол белгилери турат го, мисалы үчүнчү. Ошо жол белгилерди ким коет? Силер коесуңарбы? Жок, биз коебуз. Жол белгилерин атайын транспорт коммуникация министрлиги бар. Жол белгилери. Ошолорго силерден да мына мен суранат элем, ошолорго мындай сунуш иретинде кат жөнөтүп койгулачы. Мына биз Нурлан, Кубан болупчу жол белги знактарды биз түздөп жүрөбүз. Сынып калган жеринен илип, кыйшыйып калса түздөп, ошого специальный бир бригадасы барбы, ошону көзөмөл кылган. Мен жеке жаран катары сиздерден суранат. Сунушубузду алып алабыз. Рахмат сизге, рахмат. Бизге чоң суроо болот. Азыр мен жана сиздин айтып аткан 3 буттуу камералар боюнча биринчиден булар жана сиз айткандай каалаган жерге гана тура бербейт. Эми маалымат катары айтып коеюн, Кыргызстандын аймагында бүгүнкү күндө 20 дана бар. Анын 5-өө шаардын ичинде иштечи, 15-и Чүй областында. Бүгүнкү күндө убактылуу бул камералар иштебей турат. Убактылуу иштебей турат. Бир нерсени айта кетишим керек. Атайын анализдин негизинде жол кырсыгы өскөн жерлерде ошол биздин аппараттар, комплекстер колдонулат. Башынан эле ошентип келген. Ошентип келген. Анда бул жигиттин айтып атканда да жөө бар. Эмнеге дегенде ошо аларды тартып чыгарып аткан ошол блогер дейбизби, активист дейбизби, ошондо может
күнөө мындайда бардыр. Билип билбей туруп элге ошондой маалымат бир таратууда. тараптуу карай берген туура эмес болот. Ошон үчүн кичине бир териштирүү иштери болуш керек да. Мындай уруксат берсеңиз, дополнение коеюн. Биз ошол жол кырсыгы ошол жерде көп болгондун кесепетинен ошол камералар биздин дислокациянын сунуштаганын негизинде коет. Туура айтып атат бул байке. Атак мындай туура эмес өз алдынча койгондор болсо, кат жүзүндө кайрылыңыздар ошол Вега фирмасына уюмуна биз чара көргөнгө аракет кылабыз, если биз тараптан болсо. Мисалы мен дагы 30 жыл орган иштегем, ветеранмын, именно орган иштегем. 21,5 жыл милицияда, 11,5 жыл Филипповдо. Полковник в отставке. Биздин убагыбызда ГАИга алганда автодорожный бүткөн обязательно керек эле да. Ушинтип өтчү да. Набор кылганда именно автомобилист жол бозуна знактарды башканы алган билими болуш керек эле да. Азыр кандай болуп калды? Азыр ошондой требование барбы? Ооба, ошол требование ошол бойдон бар. Именно жолду бана безопасность дорожного движения бүткөн билимдүү адамдар анан юридический билими бар адамдарды биз кабыл алабыз. Жок, ошо мен айтып атпайбы? Биз кээ бир убакта ошол ГАИнин кызматкерлери менен сүйлөшсөк, деңгээлдери башка да. Вообще билими жок адамдар да, жаза албайт. Агай, сиз айткан норма калган. Бүгүнкү күндө азыр баягы орусча айтканда сержантский составка деле техникалык билим жогорку же юридикалык билим керек. Эки билим бул талап квалификация матчы талап кылат. Баары анда ошо билим деңгээли начар жерден алган го азыркылар. Анда биз жана сиздер айткандай мен дагы бир эки жерден сүйлөшүп калып, ушу работниктердин өздөрү менен сүйлөшсөк, адамга кантип жооп беришти билбейт. Биринчиден грубый сүйлөшүшөт. Как будто ошол жерге болушодун, ошол жерге сайып койгон ошол ханы же болбосо ошол жолдун ээси сыяктуу сүйлөшөт да. Мен ойлойт элем биз эгер чынында элди ойлой турган болсок, биринчи элдин кызматчысыбыз. Мен өзүм мисалы ошондо кызмат кылганда бизди ушинтип пресия калтырганда элдин нанын жеп атабыз. Биздин наныбыз элдин акчасы, туурабы? Анан аларга ошондой коопсуздук үчүн жана эл үчүн ошондой кызмат кыла турган адамдар керек да. Анан коркоюп туруп, бергел деп басып келиш керек. Чынында ГАИ өзү басып келиш керек. Анан документин представить этиш керек сураса, туурабы? Андай жок азыр. Ороңдошуп, ошон үчүн айтып атам мен. Ошол жагына саал көңүл буруп, тартибин уласаңар мени өзүбүз катары, ошол жак кызмат немеде иштеген киши катары теңеп атам да. Ошо кандай болуп калды? Эң туура айттыңыз. Сиздин айткан бул сунушуңуз жана кемчилигиңиз кээ бир кызматкерлерибиз бар, жок эмес, биз баары тегиз айтып атабыз. Бирок колубуздан келишинче ошо эл менен сылык мамиледе кылып, мыйзамды сыйлап, өзүңдүн кызматыңды милдеттүү түрдө сиз айткандын баарын аткарышыбыз керек. Биз элди коргоп, элдин ишеничин актарышыбыз керек. Биздин министрлик азыркы убакта ошол тапшырманы койду бир жылдан бери. Элге жакын болуп, элдин ишеничин актап, биз элди коргошубуз керек. Сиз менен 100% коргошубуз. Биз дагы бир суроо узата кетсек, азыр 3 буттуу радар боюнча кеп болуп атпайбы? Ошо негизи берки радар контроль деп радарлар турат го. Аякта мисалы радарга жеткичекти, где-то по-моему 100 метрге жер радар контроль деп аны көрүп, бүт машиналар жайлашат да. Берки жана 3 буттуу радарды именно мисалы жай боюн жайында деле же ABS менен айдап кетип барсаң, мынды бурулуштан бурулсаң эле турган атайын мисалы бул мен ойлойм да. Атайын эле мисалы атайын эле водитель нарушение кылып бюджетке акча төлөсүн деген ой болуп атат да. Эмнеге берки жана радарда эле радар контроль деп аякка деле бир предупреждение, бир знак коюп койсоңор болобу ошого? Мен ушу сурооңуз жакшы. Мен жанагы атайын жашынганда турушат да. Жанагы жооп берген сөзүмө кайра келишим айтышыма туура келип атат. Биз кайра эле мен жогоруда айткан Кыргызстан территориясында болгон ылдамдыкта жол кыймыл эрежесин бузбасак, 60 менен 90 менен айдасаң сени эч ким камера тартпайт деген айткыңыз келип атабы? Маселе жарылбайт. Бул биринчиден. Эң туура. Экинчиден, азыр уруксат берсе, экинчиден бул айыппул жогоруда башкалар айтып кеткендей салык эмес. Милдеттүү түрдө төлөй турган салык эмес. Бул өзүбүздүн колубузда. Биринчиден өзүбүздүн коопсуздугубуз бул. Бул жерде жигит айтып кетти да, автоунаалардын моторун 60-тан 90-дан ашпай турган эмеге келсек болобу, тартипке депчи. Азыр ушул жолдогу коопсуздукту президенттин тапшырмасы менен ушул жаңы кодекс келип атат. Андан тышкары таксилерди да лицензирование келип атат да. Ал жерден дагы бизде мындай атайын эмелерибиз, предложенияларыбыз бар болчу. Мога айрыкча ДТПлар Ош Бишкек, Талас Бишкек, ушул чоң жолдо жүргөн междугородний жолдогу жанагы таксилерден көп
кырсыктар катталып атат да. Биз ошону предложение катары ошол жерде дагы лицензирование киргизсеңер болот деп ГАИге предложение кылганбыз. Бирок ал сөздү алып туруп эми ГАИде азыр баардык таксилерди лицензирование кылабыз деп атат да. Ал шаардын ичиндеги. Негизи анализ жүргүзүп туруп кайсы жерде кыйсык көбүрөөк болот атса, биз междугороднийлерди эле кылгыла деп атканбыз да. Эми баардык таксилерди лицензирование кылабыз деп атат да. Анын эмнеси жаман? Анын несі жаман, аз айтып берейин. 200 сом төлөп коесуң бир жылга, лицензия алып иштей бер деп атат. Бирок бунун арты менен эле жанагындай айыппулдар келип атат да. Мисалы, техосмотр алыш керек болот эми таксилер. Албасаң 3000 сом штраф. Страховка алышың керек болот таксовать этиш үчүн. Албасаң 3000 сом штраф. Стажың болуш керек. 24 жашка чейин калып атпасам. Жок болсо 3000 сом штраф. Бир эле токтоткондо 9000 сом айып жазса болот да азыр бир таксистке. То есть мыйзам жазылып атат, оңой, сөз менен айтканда 200 сом жылына эч нерседен эме болбойт. Бирок мунун артында бюджетти толтурууга гана инструмент катары келип атат да. Анан жана междугородний жүргөн таксилерге мындай анын өзүнүн инструменттери бар эле. Анализ жүргүзүлүш керек эле. Азыр алып келип аткан бул дагы могу кодексте эле, кодексте дагы айтам, лицензирование такси дагы бул бомба замедленного действия да. Бул азыр мыйзамды алып келип коюшу берет. Иштетүүгө киргенден кийин анан мындай туура эмес жагдайлар чыгат деп ойлойм да. Менин оюмча ошо международный таксилерди эле кылыш керек эле. Темирлан мырза, мен суроомо канаттанбай калдым, толук жооп бербей койдуңуз. Ушуга толук айтсаңыз, мисалы берки радарларга коюлуп атат знак. А берки ошо 3 футтук радарга эмнеге знак коюп койбойсуңар дейм да. Сурооңузду түшүндүм. Кыскача жооп берейин. Стандарт боюнча бул знак каралган эмес, жок. Бул биринчиден, экинчиден ушул эле сурооңузга суроо менен жооп берейин деп атам. Сиздин логикаңыз боюнча биз ар бир кызматкердин жанына знак коюп коюшубуз керек болуп атат да. Андай атайын. Мисалы кызматкер деген жок, мен 3 фут. Жок, негизинен айтып атам. Ал эме менен функциясы бирдей эле болуп атат. Кечирип коесуз мындай. Шек келтирсем кечирип коесуз. Бул Шердор мырзанын суроосу менин оюмча мындай болуп жатат да. Сиздер жана жогоруда айтып атпайсыздарбы? Ошол кооптуу жерлерди биз атайын текшерүүдөн өткөрүп туруп, анан ошол жерлерге гана 3 футтуу камераларды койдук. Бурулуштар чынында эле кооптуу жерлер бар. Ошо кооптуу жерлер. Ошо кооптуу жерлер бул дайыма боло тургачу жерлер да, мисалы. Ал өзгөрүп турбайт да. Анан Шердор мырзанын оюнча ошол жерге коюп койсо болбойт. Ошол жерде жол кырсыгы көп катталгандыктан биз ошо трёхножканы койдурабыз. Ошо жол кырсыгын азайтуу максатында. Менин оюмча айдоочуларга 90-60 болот атпайбы? Эмнеге камера бар жерден эле айдоочу ошол 90го токтоп туруп, андан ары 110-120 менен улантыш керек. Бул жерде айдоочулардын көйгөйү бул болуп атат да. 110-120 менен келатып, 90го камерага түшүп калган үчүн эле нааразы да бул жерден айдоочулар. Камерадан өткөндөн кийин ал 110-120 менен кете берет. Бул ушул ар бир сиз айтайын дегениңиз, ар бир адам өзүнүн жоопкерчилиги, ар бир адам өзүнүн көйгөйүнүн эмесин байкаш керек да. Иманы боюнча экен да. Анан экинчи суроом сиздерге да, бул Бишкек Манас көчөсүндө, Жаманбай көчөсүндө пешеход бар да, ошол жерден студенттер күндө өтөт. Анан ошол жерден пешеходду өткөрбөй койгондорду май кызматкерлери тосот да, ошол эле жерден. Ал жерден көрбөй калган эме айдоочулар болбосо адамдарды түзөт, ал жерден жумасына жок дегенде 1-2 жолу эме ошо кырсык болуп турат да. Эмнеге ошол жерден күндө бир 4-5 2 патруль барат. Как положено ошо пешеходду өткөрбөй койгон айдоочулар тосот. Ошол жерге балким светофор орнотуп койсок, ал 2 май кызматкердин кереги да жок болчу, жол кырсыгы да азаймак да бул жерде. Муну эске алайлы. Сунуш экен. Сунушуңузду кабыл алып. Акыркы жыйынтыктоочу суроо студиядан бир ооздан жалпы жооп берип кетсеңиздер. Суроо экен. Менде мындай суроо. Мисалы азыр бардыгыбыз эле маршрутка каттамдар менен жүрөбүз да. Анан ушул маршрутка каттамына түшкөндөн кийин мен мисалы аябай корком да. Маршрутка атайын ушул маршрутка каттамдары үчүн бир эреже, бир нерсе барбы?
адамдарды салып алып маршрутка каттамдары бири бирине жарышат деген. ооба, бири бири менен жарышып, мисалы ушунчалык эле жумуш керекпи же эрежени карабайбы, маршрутканын ичине мал салып алгандай эле ушундай катуу айдап кетишет да. Ошол именно маршруттук каттамдарды айдагандарга бир кандай бир эреже же кандай десем, ушундай бир нерсе барбы? Айтканга бир же эскертип айтып кете аласыздарбы? Мындай бар, эсиңизде болсун деп эскертип коюп турганга, Сиздин сурооңузга мен мындай жооп берет элем. Кыргызстанда жалпы жол кыймылдын эрежеси бар. Ошол эреже менен ушул айдоочулар айдашы керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошол маршруттук таксинин ичинде бараткан жалпы эл бизге жардам берип, мындайча жалпак тилинен айтканда тиги айдоочунун көзүн чукуп туруш керек. Акырын айда. Тиякта светофор турат, переходдон эл өтүп баратат деген силердин жардамыңар болсо бизге жакшы болот. Мына азыр кошумча айтып кетейин. Ошол биз жанатан бери айтып атабыз, жол кырсыгын кантип азайтабыз деп. Мына коом биз ушундай нерседен жардам бериш керек. Айдоочуну ошол жерде канчалык биздин жарандарыбызга өмүрүнө коркунуч келтиргенден кийин биз ошонун маалыматы беренде биздин не то что жол кыймылы кызматкери, жарандар деле айтса болот алга. Ал айдоочу өзүнүн маданияттуулугун биринчи сактабастыгы, жол белгилеринен баш ийбестигинин кезепетинен ушундай болуп атат да. Если биздин айдоочулар баардыгы ошол жол эрежесин сактап, ошол жол белгилеринен баш ийсе, монтип сиз айткандай болуп катуу айдап, жанагындай коркунучтарды келтирбейт эле депчи. Бир эки сөз. Жалпы эле биздин кызматка ушуну илип койгон биз жалгыз жетишпейбиз. Жалпы коомчулук жардам бериш керек деген ойдомун. Мен бир каалоо эки тарапка тең эле каалоо айтып кетели. Чынын айтканда, бул жарандык коомго биз ар бирибиз ушундай мамиле кылышыбыз керек да. Жигиттер айтып атпайбы, ушундай мамиле кылышыбыз керек. Экинчиден, эми ИИМдин кызматкерлери ошол жол коопсуздугун силер ошол кам кылып эл үчүн кам көрүп аткандан кийин эң биринчи кызматкерлерден ушу элдин кызматчысы экенин эскертип, эртең менен дайыма жумушка чыгып атканда бир сыйда курлактарына айтып койсоңор, анткени ошондой мамиле менен эл менен органдын ортосундагы мамиле ажырым кете берет да. Ошондой бирдей болсун. Эң биринчи элдин кызматчысы экенин унутпасын. Анткени ал присяга берген, туурабы? Туура. Ушуну айтып берсек кыскача. Чоң кыз жана сиз менен биздин балдар ташыган бус деп атпайсызбы? Ал деген пассажирский маршрутка эмес, ал товарный. Кескилеп жасап, креслого коюп коет. Ошону билип алыңыз, сизге айтып. Анан агай ошо мына эми 15 сом болбоду жанагы Бишкек ичинде ташыган. Ошолорго да силерге сунуш, ошонун стандарты бар да, пассажир отурганчы, ошону да чоңойтуруп берип койгулачы, суранабыз. Биз көтөрбөй эле силер эле көтөрүп кеңейтиш керек. Мына азыр маршруткага отуруп көрсөңүз, тизеңиз батпайт. Мурун 10 сом кезинде мейил деп көз жума берчимин менчи отургандачы. Эми 15 сом болду, кичине кеңейтип, коопсуз жагын карап. Шарт түзүп элдерге. Уруксат болсо мен Кубан мырзанын жанагы азыркы айткан сөзүңүзгө жанагы 3 жана андан көп деген мен ушул берүүнүн башында айтып кеттим эле, дагы бир жолу айтып коеюн. Биз өзгөртүү киргизип азыр министрлер кабинетине кагазды атайын дайындап атабыз. Атайын одоно бузган, ремейн анан тиги балдар жок. Одоно бузган гана биз 3-4 статьяларга коштук. Эне. Катар жарандык коом менен чогуу жазыңыздар. Азыр кайра дагы ката менен кетпесин. Сиз өзүңүздүн кагаз түрүндө сунуштарыңыздарды бизге бербейсиздер. Айдоочулар менен ассоциация перевозчиков бар, ассоциация профсоюз такси бар, ошолордун баарын чогултуп ачык түрдө талкуулап туруп анан кетирели. Анда ошондо утулбайсыздар. Мен сизди түшүндүм. Студиядан сырткары азыр телефондорду алышып алалы. Анан бул маселени чечип алалы. Сиздер уруксат болсо, сиздер тараптан ушундай сунуштар болсо бизге кат жүзүндө бериңиздер. Может, чогуу бирдикте круглый стол кылабыз, ал жерден обсуждение кылабыз. Биз мындай каршы эмеспиз. Наоборот, колдойбуз керек. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда ошо жол коопсуздугу боюнча азын олак кептер болду. Жаңы жол кыймылдарына кирген мыйзамдар боюнча дагы кептер болду. Мындан сырткары жогоруда айтылып өткөндөй эле ар бир айдоочу, ар бир жаран рульга отуруп жатканда өзүнүн жана өзгөнүн өмүрүн анын колунда экендигин, анын жоопкерчилиги экендигин сезсе, мындай талкуулар дагы болбойт беле деген ой бар. Аман туруңуздар.